даярлыктар жөнүндө. Талас шаардык кеңешинин 36 сессиясында жалпы 14 маселе каралып, күн тартибиндеги биринчи маселеге ылайык Талас шаарынын мэриясынын 6 ай аралыгында аткарылган иштерге шаардын биринчи вице-мэри Эркин Аскаров токтолду. Анда айтылгандай, шаардын инфраструктурасын жакшыртуу максатында өлкө президентинин жеке фондунан бөлүнгөн каражатка жолдорго асфальт төшөө, жөө адамдар өтүүчү тротуарлар жасалып, дээрлик аяктап калган. Буга чейин шаар башчысы тарабынан кол коюлган меморандумга ылайык 3 ишкана, борбордук паркка жаңы аттракциондор алынып келинмекчи. Президент сөзү бизге акча бөлүп берди эле. Ошонун 119 миллионун быйыл ошо 6 айдын жыйынтыгы менен бүтүрөйүн деп койдук. Өзүңүздөр көргөндөй Оторбай көчөсү менен жана Манас көчөсү асфальт басылып атат. Андан тышкары ошо быйыл президенттин өзүнүн фондунан жана министрлер кабинетинен дагы 600 миллион, 300 миллиондон 600 миллион келип отурат. Мына 6 айдын жыйынтыгында ошолордун долбоорлорун даярдоо иштери жүрдү. Бизде 50 чакырым тротуарга долбоорлор дайындалып бүттү. Мына жакын арада тендер көрүлөт. Бердик Батыр көчөсүнө реконструкция болоор алдында турат. Ал дагы мына азыр госэкспертизада туруп атат. Проект буюрса чыкса эле анда тендерге жарыялайбыз. Мамлекеттик түркү берүүчү грант аркылуу бүгүнкү күндө 9 объектиде капиталдык ремонт, кайрадан реконструкциялоо иштери колго алынган. Бул социалдык объектилерде жүрүп, жаңы окуу жылына чейин бүткөрүү мечимделген. Жылда бир 2-3 эле объектке стим грант берсе, мына быйыл 9 объектке стим грант берип, жалпы 31 миллиондон ашык акча каражат каралып атат. Ошонун алкагында мына 5 мектебибиз, 3 садигибиз жана ошо номер 1 орто мектебинде бир көптө эң биринчи курулган, көптөн бери каралбай калган бир футбол аянтчабыз бар эле. Мына ошолордагы реконструкция иштери жүрүп, бүт жакта ремонт иштери жүрүп атат да. Билим берүү тармагында ЖРТнын жыйынтыгы менен Талас шаарында орточо көрсөткүч 147 баллды көрсөттү. Бул көрсөткүч өткөн жылы 123 баллды түзгөн. Билим сапатын баалаган 4 критерийдин негизинде Талас шаары республикада биринчи орунга чыкты. ЖРТнын жыйынтыгы менен салыштырмалуу анализ кылып көргөндө 2022-23 окуу жылында орточо балл 123 балл болсо, 2023-24 окуу жылында орточо балл 147 баллды түздү. Башкача айтканда республика боюнча Талас шаары биринчи орунга чыгып отурат. Талас шаарынан эң көп балл алган бул 221 баллды түздү. Жыйынтыктардын баарына тең өзүңүздөр билгендей Талас шаардык кеңешинен атайын жыйынтыгга даярдануу үчүн акча каражаты каралган. Ошол акча каражатынын негизинде сабактан тышкаркы окууларды жүргүзүп келдик. Калты жакырчылыктан чыгаруу максатында ишке ашырылып келген социалдык келишим долбоорунун алкагында шаар аймагында иштер колго алынып, быйылкы жылдын эсебинен 60ка жакын үй бүлө долбоордун аркасында 100 000 сомдон алышып, үй бүлөлүк кирешелерин арттырган ишканаларды ачууну баштады. Талас шаарында 74 арыз келип түшкөн. Мэриянын алдындагы комиссия карап 57 арыз канааттандырылып, ар кандай тармак боюнча чакан бизнес ачып, социалдык келишимдин негизинде аракет кылган үй бүлөлөргө 100 000 сомдон акча каражаты берилди. Тамак аш багытында, тигүүчүлүк багытында, анан бир аз мал чарбачылыгында 24 жылы анализдин жыйынтыгы менен кара мал алууга тыюу салынды. Себеби дегенде ал өзүнүн рентабелдүүлүгүн көрсөткөн жок. Ошол себептен биз жандык малга канаттууга уруксат берип атабыз. Жогорудагы жетишкендиктер менен катар шаардын биринчи вице-мэри 6 айлыкта кетирилген кемчиликтерге дагы токтолду. Бул салык төлөмдөрүн чогултууда берилген план тапшырманын айрым түрлөрүнөн салык кызматы чыга алган эмес. Салык кызматынан республиканскийден, местныйдан эки түрүнөн чыкпай калдык. Тактап айтканда мамлекеттик жалпы салык 272 миллион 432,5 план коюлса, biz atkardığımız 851 424,9% tele uşunça atkardık. Mundayça aytkanda 92,4% ele atkarıldı da жалпы. Белгилей кетсек, Талас шаардык кеңешинин сессиясына шаардык мекеме уюм жетекчилери катышып, аткарууга муктаж болгон көйгөйлөрүн айтышты. Нурузбек Шауданбек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары.